Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Арашан сүйүүчүлөр, бүгүн биз Талас облусундабыз, Бешташ айылында. Мына Азамат акебиздин короосундабыз. Анын жанында жаш коозун кармап, Азамат акенин досу Марат аке. Мына ушул эки агабыздын бүгүнкү күндө сиздерге Арашан кочкорлорун көрсөтүп беребиз. Колуңуздарда атактуу шедеврдин баласы мына ушунда Азамат акенин колунда. Хаят деген кочкор, мына Таласка келгенде бул көбүңүздөр уктуңуздар Хаят деп, ушу кочкор жөнүндө. Мына бүгүн сиздерге келип Хаят жана анын короосу жөнүндө көрсөтүп берели. Азамат акем өзү кармап турат. Бул жакта Хаяттын баласы, кара кочкор, а могу жаш кооз кочкор да Хаяттын баласы. Хаяттын өзгөчөлүгүн биринчи эле айтайын. Энеси Ришат Габбазовдагы красавицанын кызы, демек чистота, красота жагына аябай багытталган кочкор. Өзү дагы мына сулуу кочкор экен. Буюрса Хаятты көрүп коюңуздар, жанынан келип сиздерге көрсөтүп атам. Машалла. Азамат ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хаят дең. Хаят жөнүндө бир айтып кетиңиз. Түбү каяктан чыккан, кантип сизге келип калды? Ассаламу алейкум, кой сүйүүчүлөр. Ошо бул Хаят Ришат Габбазов агабыздан чыккан. Энеси красавицанын кызы, атасы шедевр. Буну Талас районунун Арал айылында Жамалбек байкебиз алып келген козу кезинде. Ал 2 жыл койду. Кудайга буйрук экен, ошо бизге колго тийип калды. Ушу Марат досум экөөбүз кышында алганбыз. Иштетели деп. Могу биринчи коозулар да сиздерден, Могу, биринчи козулары. Келип эле колго тийди. 3 эле кой кошконбуз ошол. Былтыр күзүндө кошконбуз да. Калган ургач калды ушул эркектер. 3 кой кошкон экен, ушу бир эркек, анан 2 ургач түшүптүр. Мына Хаяттын өзүн көрсөтөлү. Хаятты чын айтканда коозу убагында бир көргөм, чоңойгон эми көрдүм. Мынчалык эме деп мындай келишкен кочкор деп элестеткен эмес элем. Бирок мындай кочкорду карап, көрүп туруп, могу белдин түздүгү, Мына көрдүңүздөрбү? Шедеврди көбү бели түз эмес дейт, бирок белдин түздүгү, жаагынын узундугу, мына баштары прямо эле шедевр да, анткени шедевр коңкосчоктой көрүнөт. Жанына келип көрсөңүздөр, могу жаагы узун да. Жаагы узун, мойну узун, анан өңү, мындай өң дегенде не только баш, куйруктар агыш эмес, бул сплошной денеси целый ага окшойт, байке, молочный цвет. Кулагынын мындай кең жайылгандыгы, белдин узундугу не только түз эмес. И куйруктун тиктиги, мындай разрездери, могу караңыздарчы. Толгондой, могу түртүлүп турат да, могу разрез бери мындай түртүлүп турат. Арыктаганда мындай кирет, тартылып кайтып. Ушу куйруктун мындай өтө формасы өтө сонун экен да, өтө чоң эмес, өтө чакан эмес. Могу куйруктун шириналары могу жерден 5-6 сантиметр бери чыгып турат, эки тараптары дең. Аябай ушул жерлери мага жакты, көңүлүмө толду. Хаят линиясы жагынан дагы билесиздер, красавицаны билесиздер. Красавица кайсы кой десеңиздер, баягы Кара-Балтада Хусейин байке молодой деген кочкорду саткан. Молодойду көрүп көптөр кастягын тоготпойт, бирок коозу бергенде көпчүлүгү таң калышат да. Ошол молодой красавицанын энеси. Красавицанын баласы. А мунун энеси да красавицанын кызы экен. Красавица жанынан көрсөңүздөр аябай сулуу койго. Мына Хаят ушул красавица менен шедеврдин тукумунан экен буюрса. Жашы канчада аза экен? Жашы 4 тиш. 4 тиш. Бул сатылбайт. Бул иштетесиздер. Ушу иштеткенге. Болду. Азамат акемдин короосунан ушу Хаяттын балдары сатылат экен, бир көрүңүздөр. Сиз Хаятты байлай бериңиз аке, досуңуз менен. Жаш коозуну бир тааныштырып коеюн, бери келе бериңиз. Шедеврдин мына 1 жылдан ашты, Баткен жамаатында жүрөт, 1,5 жылдан бери, 1 жылдан бери дейчи. Коозуларын көрүп атабыз. Башында кичине мындай чаң өңдө түшөт, кийин ачылып кетет эмнегедирчи. Мына могу беттери жалтырап турат да, мына көрүп атасыздарбы? Барып буюрса ачылып кетсе керек деп ойлойм. Хаяттын баласы экен, внук шедевра мына. Куйрук тик. Куйруктур атасында. Атасыныкына окшошуп кетет экен, Канча айлык аке бул? 2 ай. 2 айга толоюн деп калды. 2 айга толоюн деп калыптыр, Сиз сүйлөп турсаңыз, Азамат аке, микрофон сизде, Ошо сиздики угулат да. Ошо бул 2 айлык Хаяттын баласы. Эне жагы ошол биздин Таласта Секен деген акенин койлордун линиясы.
Энеси жакшы кой баке. Энеси жакшы. Көздөп койгон койлоруңузду качыргансыз да эми күздө туурабы? Негизи 3 эле кой качырган болсоңуз, демек жакшысын качырасыз да. Ошол. Могу козуңуз да жакшы коз экен. Эгер мунун баасы келсе сатылып берет, туурабы? Мунун баасы келсе сатылат. Броньдосоңуздар 2 айлык болсо, бир желательно 2 айдан кийин сүттөн бөлсөңүздөр сиздерге жакшы. 3 ай, 4 айга чейин эмизебиз да. Орточо 1,5 айдан кийин алсаңыздар болот, азыр баасын келишип коюп. Эми барыңыздар алып жүрөсүздөр, билесиздер, бронь келишесиздер. Ошо бул коздун артыкчылыгы бети таза, жүнү, свети. Сен өзүң айткандай кийин ачылып кетет булардыкы. Шедевр уже 2 төлү бер да биз нематтар Ушундай, көрөм. Прям ушундай дагы мындай кыжалат болосуң да, темный болуп калабы деп эле, кийин эле карасаң агарып кетип аткан эле болот да. Анткени мына жерлери как будто лактап койгондой жалтырай берет да, могу беттеричи кийин ачылат мына жерлер. Уже башталып тур мына жерлерчи. Мына куйрук жагы, мына темный дейин десең, могу эле розовый агарып турат, мына мондай агыш сплошной кеткен мына жерлери. Мына жерлери агыш сплошной, мына жер розовый эт. Ушул эми темный эместикти билдирет да. Бул козулар эми баалары келишимдүү экен. Телефон номерлерге чалып, келип, көрүп, козунун мындай артыкчылыгын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эң артыкчылыгы бели түз, шыйрагы узун, бели дагы кыска эмес, кодопеш коз эмес экен. Бели узун экени көрүнүп турат. Мойну да кыска эмес, мойну кыска кочкор көбүнчө башын жерге сала берет. Мына караңыздар, жөн турганда мойну узун көрүнүп турат, Мойну кыска кармасаңыз дагы ылдый боло берет. Мойну кыска. Болду, машалла. Азыр могу кара кочкор бар экен. Хаяттын баласы, ушуну көрсөтөлү. Өткөндө выставкага алып чыккансыз экен. Машалла, мына. Кара шедевр линия. Бул дагы алып чыгыңыз. Боковой туруңуз эми, Могу кочкорду айтып коелу. Негизи кара кой кармагандарга, байкелер, сиздерге аябай сунуштайбыз. Кара кочкор издегендерге. Анткени мунун эне тарабы миллион, ата тарабы хаят, шедевр. Ата тарабынан ушул красавица, шедевр келсе, эне тарабынан миллион келет экен. Эми косякты прямо эле азыр эле атасын басып коюптур уже эле. Бул коз тишпи дагы эле? Коз тиши. Коз тиш. Выставкада канча чыкты параметри? Так, выставкада бою 96 чыкты. Веси 139,5 чыкты. 3-чү месте болду вестен. Анан экстерьер сулуулуктан 1-чи местен алды. Охо. Мына. Бунун азыр бою 198 болуп калды. Уже? Кулагы 23. Кулак бирок баш чоң кочкор экен. Башы чоң, кулагы 23. Баштын чоңдугу. Анан жүнүн тазалыгы да жакшы. Кулак аябай узун экен байкелер, мына. Мына караңыздарчы. Эми мен мунун ушул миллион жактан каштагы өткөнүнө аябай таң калдым, көрдүңүздөрбү? Аябай бели узун экен. Азыр мына выставкаларда көрүп атасыздар, Лорензо деп, андан кийин өткөндө 217 килограмм чыккан Эрбол акебиздин кочкорлору, ошолор бүт көпчүлүгү ушул миллионго артта калат. Выставкаларда салмак менен басып атат. Бул дагы ошол эне тарабы ошол жака барат экен, аябай ошо миллион тарапка да окшош кетет экен, Так, кула 23, выставкада бою 96, мына 20 күн болду окшойт выставкага да. Болуп элек мына. Разрез да жакшы. Куйруктун разрези атасыныкынан да күчтүү экен, более четкий разрез, тигирээк. Ну как-то бираз куйруктары окшошот, но еще четкий разрез. Кара, но улучшенный вариант экен, чем атасына караганда дагычы. Машалла, мыногу кочкор менен иштесеңиздер, буйруса жаңылбайсыздар. Мына кара издегендер болсо, бул сатылып берет аке? Баазы кезде сатылат. Бул да сатылат. Бирок булардын баалары албетте келишимдүү, өзүңүздөр акырындык менен сүйлөшүп аласыздар. Эми кочкордун артыкчылыгын айталы, мунун дагы бели аябай түз, курсагы буканыкындай, кең айланат кабыргасы. Мына буттары тик көрүп турасыздар, Мунун да төштөрүн көрсөтүп коелучу. Төшү бөлөкчү. Хаяттын баласы. Кличкасы барбы? Люкс. Люкс, Кличка Люкс. Болду аке, муну дагы байлайбыз. Буйруза бул эми пробник эмес, 31-inde эмек барат.
выставкага Бишкекеби? отуралып Бишкекке. Байкелер, мына ушуну алам десеңиздер, мына Ош Жалал Абадтыга келерим. 31 майда Бишкекке выставкага барат. Ошол жерден да күтүңүздөр. Бирок кочкор аябай эттүү эмес экен, Муну өтө деле баккан жок, сатайын. Бакпайсыз, буту калып калбасын деп бакпайсыз. Ооба. Ол тишин көрсөк болобу? Так, Бир болду. жаш 2 ай болду бул. 1 жаш 2 ай? Тура эле экен. Бул байлай бересизби анда? Байлап туруп, дагы 1-2 кочкор бар акелер, көрсөтүп коелу, Кийинки кочкор чыкты. Могу кочкор жанагы жираф деген кочкорду уккансыздар. Карим ажы Өзбекстанга саткан батке менен биргеликте $33.000 сатылган. Ушул жирафтын атасы Насороктун небереси экен кочкор 6 жашта. Ушуну мен 2 жыл бурун келгенде тартканмын. Анда более жаш көрүнчү, эми 6 жашта кочкорлордун формасы кача баштайт. Бирок иштеген дагы эле жакшы. Көп кооз алдым дейт, ушуну да бүгүнкү күндө сатат. Даныйларын айтып коюңуз. Даныйлары ушу элита болуп өткөн плем картасында. Бою 1,2 м, кулагы 20. Жашы 6да, 6га чыгат. Бош кетти 6га. Куйругу өтө идеалдуу азыр эс. Эми, конечно, куйругу таштайт, чоңоёт. Аркан буттары акырын ылдыйлай баштайт. Эми возраст по-любому. Мына кочкорду көрүп атасыздар өзүңүздөр дагы. Иштеген жакшыбы, главный? Иштеген жакшы иштейт. Муну сатасыз, туурабы? Буну эми 2-3 жыл убайын көрдүк. Жакшы түшүн эмелерди, тукумдарды берди Кудай буйрса. Анан эми кызыгып жаңы жөйлүү бада кочкор алам деп селекция кылам дегендерге баазын жөйлүү кылып эле берем. Жөйлүү деп жөндүүрөөк берем. Ошол иштетип болдум, үзүрүн көрдүм дейт. Ушу акебизге чаласыздар, чисто сурайсыздар. Аке, кандай койдон кандай берип атат, кайер артыкча экен дейсиздер. Ошол ягын сурайсыздар. Кара кой иштеткендерге ушул кочкорду сунуштайбыз. Возрастной тукум берген, жакшы ургачыларын алып калам десеңиздер, мына ушул кочкорду сиздерге сунуштайбыз. Баасын жөндүү кылып берет. Көрүңүздөр. Кличка жок эмне? Кличка Насорок. Насорок. Машалла. Ширина. Эч таразыга таткан эмессиз, Тараза ушу рабочий вес 170 менен жүрөт, 170-175 менен. Бирок 200 чейин барган ага. ден соолугу начар болсо арык болуш керек болчу. Бул вест кой жер эле экен дагы деле. Ооба, бул эме эле мындай эле. Жегендери жакшыбы? Жегендери жакшы. Тишин көрүп койсок болобу? Топ тиштер. Тиштери селый эле экен, Ооба, селый эле. Машалла, болду. Болду, алып кире беребиз бул кочкорду. Мына басыгы. Мына эң акыркы көрсөтө турчу кочкорубуз, аябай жаш кочкор. Мойну аябай узун экен, көрүп атасыздарбы? Мунун жүнү мындай 100% гарантия берем, слишком гладкий. Жана музоосу энеси жалап коет го, ошондой гладкий жүн экен муну. Линиясы кандай экен? Бул линиясы миллиондун небереси. Миллион небереси. Байрактар деген кочкордун баласы. Конкосу, куш конко экен, куш конко мына. Коз тишпи? Коз тиш. Параметрлери кандай мунун? Бою 98, Охо. кулагы 20. Кулак 20. Мына машалла. Кочкорду көрүп атасыздар, Бул энеси элита кой. Энесиби? Мына жүн. Прям көрүп атасыздар, Мына куйрук тарабы акелер, Бул да сатылат да. Бул да сатылат. Эң арзан ушул болсо керек. Машалла. Тишин көрсөтүп коелу. Тиши отур. 1 жаш 2 ай окшойт, бул дагы. Тиши баштап. Машалла. Мына эми быйыл уже өтө көпчүлүгү тишеп атат го. Ооба. Булуңуз эттүү эмес экен, Булар. Мындай эле турат экен. Ушунусу жакшы, күзгө чейин ушул эле салмакта бир аз эле семиртип, ушундай эле кармап барсаңыздар, кана 1 грамм пух болбосун, прям кылдуу болсун дегендерге мына. Пух жок да бул. Мынактарында мына, мынактарында сапырыңчы байке. Бул кичинекейинен эле ушундай. Ушундай. Бул өзүңүздө туулган да? Ооба, бул өзүндө туулган. Мына могул жактары дагы. Бул жана каштан да эмес экен, чымгара окшойт. Машалла. Мына экелер мына. Мына көрүп атасыздар, Бул да келишимдүүбү ошондо? Ооба, бул деле келишимдүү. Бас өтө эле жөндүү болсо керек,
Мына люкстун пробниги. Люкс азы 14 айлык, 1 жаш 2 ай. Могу 1 айлык болуп калыптыр. Ошондо 14 минус 5, а могу 1 айлык болсо минус 6. Примерно 6-7 айлыгындагы кочкор экен, Ушундай. Люкстун пробниги байкелер, мына кандай кооз түшкөнүн өзүңүздөр дагы бир күбө болуп коюңуздар. Люкс жөнүндө сурап атсаңыздар, мына пробниги барбы десеңиздер. Сиздер үчүн мына люксту пробник да кылып коюптур. Ушу коозун карап өзүңүздөр чечим чыгара бересиздер, кооз алам десеңиздер. Кулагы узун, бели узун, мойну дагы аябай узун, эш шыйрактары дагы узун, көрүп турасыздар. Жогон шыйрактар. Машалла. Если люкска акча жетпесе, мына люкс мини бар экен. Шуну да көрө бересиздер. Машалла. Охо, мына. Сон 25 деген красканы берген экенсе. 24. 24-нчү болуп тууду бул энесе. Апрельский коздар да. Апрель. Машалла. Сөз жок аке. Аябай сон эң аягында көрсөтүп атабыз могу кооз кочкорду. Люкстун пробниги колдон качырбаңыздар. Мына люкска акча жетпесе, люкс мини. Машалла. Бул дагы аябай ачылат. Кулак атасынан эч калышпаса керек деп ойлоп атам. Эмтелине бир 20 тегерек бар. Барып коңко ачылат. Кооз өзү 1,5 1 айынан баштайт, 2,5-3 айга чейин коңкосун жоготот, беттери, ичкери өзгөрөт. Анан сүттөн бөлүнүп атканда дагы могу коңколорун бир жарат. Туулганда коңкосу кандай болчу? Коңко эме жакшы болчу аябай. Өзүңүз да кооз багасыз. Кооз 1,5-2 айында коңкос кирип кетет деп Ушу элесизби? өзгөрүп кетет го. Могу беттери кызыктай эле боло, бир өзгөрөт. Анткени өсөт да. Ошо 1,5 айдан барып баштап өзү койда тойгозо албай кыйналат өзү. 2 ай, 3 айга чейин. Ошо 1,5 ай жем-чөп жакшы жебеген мезгили, жалаң сүт эмип чоңоюп, койду дагы куураткан мезгил. 3 айында уже жем-чөп жеп калат мына. Ол да киргизе беребиз, өтө сөз жок.